Энелердин өлүмү бул түйүлдүк пайда болгондон баштап төрөттөн кийин 40 күндүн ичинде аялдын көз жумушу. Бул кокустан пайда болчу жагдай эмес. Бойго бүткөнгө чейин жана кийин эненин ден соолугунда кандайдыр бир коопсуздук белгилер жаралып, аны убагында көрбөй, дарылабай өтүштүрүп жибергендин жыйынтыгы. Мага деген көбүнчөсү чоң суроктордо келет. Анан кийин келгенде, ошо келгенден кийин башталат. Менин мындай проблемам бар болчу депчи. Анан кийин айымдан сурайсың, сен пландаштырдың белеңси? Билбейм деп эле айтышат да. Мага эч ким айткан эмес деп ушинтип. Соц тармактан жүргүзгөн сурамжылообузга катышкандардын 65% баланы пландаштырбай эле төрөгөнүн айтышты. Ал эми шаар тургундарынын оюн угууга чыксак, айрымдары жооп берүүдөн качса, саналуу гана адамдар жооп берүүгө макул болду. Балаңызды пландаштырып төрөдүңүз беле? Албетте. Баланы пландаштырып төрөөгө? Жок, пландашпай эле. Пландаштырылбаган кош бойлуулук гинекологдордун айтымында бойдон түшүп калууга, төрөт учурундагы татаалдашууга, ар кандай мүнөздөгү инфекцияларга жана баланын түрдүү патологиясына алып келиши мүмкүн. Биз билбейбиз аялдын кандай илдети бар экен. Балким бул деген калкан безинин эмеси оорусу болушу мүмкүн. Ал деген көп случайда ошол выкидыш сиз айтып кеткенде жана түйүлдүктүн ошо өспөгөнүнө алып келиши мүмкүн. Эмне дарты бар экенин ал деген пландаштыруу убагында билиш керек. Жамиля жаш энелердин бири. Жакында эле аны менен бирге төрөтканага сумка чогултканбыз. Анын уулуна 2 жума болуп калды. Жамиля жакын арада балалуу болууну пландаштырып жүргөн айымдарга кеңештери менен бөлүшөт. Биринчиден гинекологко барып, ал менде мазогумду алып, мазогумдун анализдерин көрүп, текшерип, дарыларды жазып берген. Ал андан кийин дары жазып бергенден кийин тишимди бүтүргөн, потому что кийин боюнда бар болуп калса тишим деген ооруйт экен. Көп нерсе ошону уккам, тишимди баарын тазалап алып, жакшы боюмда бар болгондо 9 айга чейин менин тишим ооруган жок. Андан кийин ошо анализдеримди алып, өзүм төрөй турган гинекологко барып көрсөткөм. Ал анализдердин баары жакшы экен. Баланы уже пландоону кылып берсеңер болот экен деген. Үй бүлөсүн пландаштырып, кош бойлуулукка алдын ала даярдык көргөн жуптардын балдары физикалык жана психикалык жактан тезирээк өнүгүп, ден соолугу бекем боло турганын дүйнөлүк окумуштуулар көп ирет далилдешкен. Балабыз бар, Кудайга шүгүр, 3 жашта. Биз ал балабызды 3 жыл күтүп балалуу болгонбуз. Бүт бардык жактарга барып дарыланып, витаминдерди жеп, анын результаты абдан жакшы экен. Себеби азыр балабыз 3 жашта болсо дагы 50-дөн 60-тан ашык жаныбарларды так билет, өзүнүн деңгээлиндеги балдардан өтө жогору турат деп мен өзүм баа берем. Зирек, акылдуу, акылман жана ошондой эле ушундай бир акылдуу бир келечеги кенен балдарды түзгүңүздөр келсе, сөзсүз түрдө пландаштырып, витаминдерден жеп, ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр.